Бишкекте автобуста адепсиздик кылып жаш кызга жабышкан 69 жаштагы киши республикалык физиотерапия борборуна жөнөтүлдү. Соц тармактарга тараган видеодо кишинин коомдук транспортко кызга атайлап жакындаганын көрүүгө болот. Анткени менен ошол эле учурда жабышып турган эмес эле. Тагыраагы автобустун ичи дээрлик бош болгон. Бул факты боюнча 1-май райондук милициясы майда бейбаштык беренеси менен протокол түзгөн. Кытайдын полициясы айдоочуларга эрежелерди кыргызча түшүндүрдү. Кытайдын полиция кызматкери жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына өлкөдө жүрүү тартиби жана жол эрежелерин кыргыз тилинде түшүндүрүп жатканын тартылган видео интернетке кеңири тарады. Видеодо тартип сакчысы айдоочуларга коопсуздук эрежелерин жана жол кыймылынын талаптарын кыргызча айтып жатканын көрүүгө болот. Видео колдонуучулардын кызыгуусун жаратып, жылуу пикирлерди жазышууда. Мына айрыкча Кытай машиналар. Биз кечте карап атабыз, ошо чырактарды негизи силерде үстүнө басып алат экенсиңер. Бир ачканда бүт бар жер Hiç görünбөй эч менен көрүнбөй калат экен. Арак ичпегиле. Арак ичсеңер мейли. Силер дес алганда бирок машина айдабагыла. Урлук кылбагыла. Бириңдин майыңды бириң урдап коюп. Болбойт, жакшы болбойт. Минкап мүчөлөрү жыйында жумушка галстуксуз келип, кабинетте костюмсуз отурушкан. Өкмөт башчы Адылбек Касмалиев мурда Японияда ушундай тажрыйба электр энергиясын үнөмдөө максатында колдонулганын билдирди. Касмалиевдин айтымында азыр чиновниктер ысыкта костюм кийгендиктен кондиционерди көп иштетишет. Кондиционерлерди коюп коесуңар костюмду кийип алып. Эгерде көйнөк ичине отурсак, кондиционерлерди көбүнчө өчүрүп да коебуз да, ошон үчүн. Түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунда таш таркылады. Бүгүн 13-майда түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунун 241 чакырымында таштар кулап, жол кыймылы убактылуу жабылды. Бул тууралуу Кыргыз автожол түндүк мекемесинин басма сөз кызматы билдирди. Ал жерге атайын техникалар тартылды. Учурда аталган тилкеде тазалоо жана унаа кыймылын кыска мөөнөттө калыбына келтирүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Кошумча маалымат берилет. Трамп дүйнөдө эң күчтүү деп 2 өлкөнү атады. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШны жана Кытайды дүйнөдөгү 2 супер держава деп атады. Ал мындай пикирин Кытайга учуп кетер алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Америкалык лидер өз өлкөсүнүн армиясы дүйнөдө эң күчтүү экенин, ал эми Кытай 2-чи орунда турарын белгилеген. Айта кетсек, Трамп 13-майдан 15-майга чейин Пекинде иш сапары менен болот. Ал Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт.